Аттың арман ажал. Ысык көлдө каза болгон жигиттин артында боюнда бар аялы калды. Төшөктөр сийдик чытанып кеттир. Оштун мэри бала бакчаларды текшерүү иштерин улантууда. 570 унаасы бурулайын деп жатканда аркасынан келип маршрутка кирип кеткен. Бул видеону шаурма жей турган досуңузга жөнөтүп коюңуз. Шаурма кандай жасаларын көрүп койсун. Оштун мэри бул көрүнүштү көрүп шок болду. Бишкекте майы кызматкери өзүнүн жакынына 20 000 сом айыппул салды. Илим Карапбеков Расул Маматовдун кыздарына Аллахым жамбашты ченебей эле бериптир. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо каран бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кичинекей баласы менен курьер болуп иштеген аял. Суу тармактарда кичинекей баласын коляскасына салып жолдо бара жаткан курьер аялдын видеосу тарады. Видеодо аял колясканы сүйрөп, жанында жеткирүү кызматтын баштыгын көтөрүп жүргөнү көрүнөт. Учурда окуя кайсыл жерде болгону белгисиз. Бирок социалдык тармак колдонуучулары видеого ар кандай пикир жазышып, айрымдар аялды күчтүү жана эмгекчил эне катары сүрөттөшсө, башкалар социалдык маселелерге көңүл буруу керектигин белгилешкен. Ысык көлдөгү эс алуу жайында жаш жигиттин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. 16 август күнү саат 10:25 чамасында Ысык көл Риптин нөмөт бөлүмүнө Чолпон Ата шаарындагы эс алуу жайларынын биринде 2001 жылы туулган жигит каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Алгачкы териштирүүнүн жыйынтыгында маркум кесиптештер менен Бишкек шаарынан эс алууга келгендиги, эс алуу жайдын аймагында белгисиз адамдар менен өз ара пикир келишпестиктен улам тени жаракатын алып, кийинчерээк каза болгону аныкталды. Окуя болгон жерден далил буюмдар табылып алынды. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Кылмыш ишинин алкагында шектүү катары 2011, 2008, 2006 жылы туулган жарандардын өздүгү аныкталып кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Соттун чечими менен шектүү жарандарга карата камакка алуу башкаруу чарасы тандалып, 2 айга камакка алынган. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Ысык көлдө туристтер шамал менен жээктен алыстап кеткен өспүрүмдөрдү куткарышты. Ысык көл өспүрүмдөр ижарага алынган сапка куткаруучу жилетсиз чыгып, шамалдын айынан жээктен алыстап кетишкен. Алар өз алдынча кайтып чыга албай калган. Бактыга жараша жанынан өтүп бара жаткан туристтик катердин капитаны жана жүргүнчүлөр кырдаалды байкап, өспүрүмдөрдү куткарып калышкан. Окуя ижарачылардын жоопкерчилигине байланышкан суроолорду жаратты. Коомчулук жаш жетелектерди шамалдуу аба ырайында куткаруу жилетсиз көлгө чыгарууга эмне үчүн жол берилгенин талкуулоодо. Илим Карапбеков Расул акенин кыздарына Кудай жамбашты аябаптыр. Журналист Илим Карапбеков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкуловдун экинчи кызы Аяна Расул кызынын жамбашына суктанды. Расул акенин кыздарына Кудай жамбашты аябаптыр. Айгеримдики жасалма дешип, ал тургай бир стендапер кыз ишенбеш керек деп айтты эле. Мен эми ишендим эле. Булардыкы табигый эле экен деп жазган журналист өзүнүн тарыхчасына. Эске салсак, ырчы Расул Маматкуловдун кызы Айгерим Кыргызстандагы белгилүү ырчы. Ал эми анын сиңдиси Аяна дагы ырчылыкка аттанганын Айгерим мындайча түшүндүргөн. Эжени көрүп сиңди өсөт демекчи, Аяна Расул кызы чыгармачылык жолго аттанды. Биздин үй бүлөбүз чыгармачылыкка жакын болгондуктан сиңдим да жакшы ырдайт. Кыялында ырчы болгусу келчү. Кыялын орундатып, колдоо көрсөтүп жатабыз. Бала кезинен эле ырдайт, жакшы бийлейт. Мындан ары татына сиңдимди сахнадан көрө аласыздар. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Фермерди алдап түшүмүн алып кеткен шектүү кармалды. Чүй ОИП басма сөз кызматы 19 августта бир катар алдамчылыкка шектелип жаткан жаран кармалганын билдирди. 7 февралда ала өтөн Рипке фермер арыз менен карылган. Анын айтымында алдамчылар жалпы наркы 300 000 сомдук 15 тонна 220 килограмм арпаны алдап алып кетишкен. Бул факт алдамчылык менен катталды. Милиция кызматкерлери шектүү 1983 жылы туулган жаран экенин аныкташты. Тергөө учурунда ага карата ушундай эле кылмыштар боюнча башка арыздануучулар бар экени белгилүү болгон. Шектүүгө издөө жарыяланып 14 августта кармалды. Кайгылчу BMW X7 айдап бара жаткан таанышына айып салды. Бишкек шаарында айнегин мыйзамсыз караңгылатылган дагы бир унаанын айдоочусуна айып салынды деп билдирди. 19 августта Сотка пресс редакциясына ЖККБ инспектору Надырбек Жусупов. 18 август күнү Байтик Баатыр Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде BMW үлгүсүндөгү жол тандабас унаа токтотулган. Анын рулунда Жусуповдун таанышы болгон. Текшерүү учурунда айдоочуда унаасынын айнегин караңгылатууга уруксаты жок болуп чыккан. Буга байланыштуу инспектор айдоочудан терезени тазалоону талап кылып, андан кийин ага протокол түздү. Кош бойлуу келинчеги калды. Ысык көлдө каза болгон жигит тууралуу маалымат. Ысык көлдөгү эс алуучу жайда каза болгон жигиттин өлүмү боюнча кылмыш иши козголгон. Соц тармактарда маркумдун агасынын кайрылуусу жарыяланды. Анда ал иниси топ балдар тарабынан сабалган соң 8 сааттан кийин каза болгонун айтып чыккан. Селеп медиа маалымат агенттиги маркумдун жакындары менен байланышып маалымат алдык. Келинчеги кош бойлуу, өзү атасыз чоңойду. Байкошум баламдын атасы болот деп сүйүнүп жүргөн. Мамлекеттик архивде иштечү, өзү IT тармагын бүтүргөн. Негизи адамга зыяны жок жигит болчу. Уруш мушташ эмнеден чыкканын билбейм. Менимче жумушчулар буларга тийишкен окшойт. Өзү покровкалык, сөөгү айылына жерге берилди, деди ал. Бул боюнча милиция маалымат таратып, 24 жаштагы жигиттин каза болгон тууралуу маалымат милицияга 16 август күнү саат 10:25 чамасында түшкөнүн билдиришти. Аталган факты катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Кылмыш ишинин алкагында шектүү катары 2011, 2008, 2006 жылы туулган жарандардын өздүгү аныкталып кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Соттун чечими менен шектүү жарандарга карата камакка алуу башкаруу чарасы тандалып, 2 айга камакка алынган. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Ысык көл ОИП маалымат берип, мушташтан кийин жигит милицияга арыз жазуудан баш тартканын билдирди. Алган жаратын аныктоо максатында райондук ооруканага жеткирилген. Жардам көрсөтүлүп, жигит менен анын кесиптеши ооруканадан чыккан. Ал Чолпон Ата шаарын билбей турганын айтып, эс алуучу жайга жеткирүүнү суранган деп айтылат маалыматта. Сийдик жыттанып кетиптир. Ошто 125 жыл мурунку салынган бала бакча текшерилди. Ош шаарындагы 125 жыл мурунку салынган бала бакча. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Неште жыттасаң, сийлик жыттантам. Мынау группага ошоналарды. Кана дөрөй düşüyoruz. Geneliz kana. Başlayalım mesela. Başlasanız. Kança жылғы болды да? Сийлик жыттантам. Ошол да эле. Bunu filmden ana kadar cahil değiller, cahil cahil. Bu Yok, şöyle siydik cidden tatlıyım. En maklayım. 20 жылдан beri kalmışkanı çok bulmak lazım.
Жақсы мана жарым ақылбекімна келіп, енді мана нашылы алмаштырған. Енді мана біздікіні бірінші өлшеуді алмаштырып берем деді. Ешкім алмашқаным жоқ та. Неге жеке? Жоқ, алмашқанға берілген. Қандай алмашқан? Жоқ, мен Қаншалық ақша берілген? гармонияны берілген жоқ. Алмаштырамыз енді біз мана қанша жүрістік. Қараматастардың барлығы ескіліп барды. Анамға жаңа классқа да тура келген. Келе жатады, мана жаңғырып бізге бүйтті, бұны мақыл дейді. Бағда Сибирстан да. Қанша тұрады? 450'den başlап 820'ga чейин. Так. Азыркы учурда бизде 100 матрасыбыз даяр болду да 100 матрасыбыз калды. Қанша сом алтасына, ошондай алтасына бар. Бізге жоқ, ал ерекпіз. Қаяқтан берген, өзіңіз сатып Муну берген. мен өзүм эле. Мен үшін саталғыларын өз алып келді. Жоқ, бізде нерен ашы бөлінбейді. Жоқ, нереден ақша алып берілген мақсат қылғанға. Ошоны вовремя директор айтып, жақтар беріп үшін кішкіреген процессті. Ескіліп кетсе, 2 жылда айтып отады жеке. 2 жылын салмыштыр үшін өзі. Туравич катым дагы деле турат, бирок эми гаронодон мага жооп келбесе мен иштеке кылбайм. А мне үшін что? Ничего стоит осына. Ақша өзім, Я. ақша қаражат. Ақша қаражат? Ақша бөлімге деп қойсыз ба? Қарайлы тақтайлы ма? Бір-біріне қарбағыла, ақша жоқ болса бөлелді қапып жаңалас керек. Біз істейміз Ақша жоқ. Бөліме жоқ болған. Жоқ. Біз азыр жаңы садиктерге де беріп қойып тұрмыз ашылған. Ол садик бурганда мебелді беріп қойдық қапты. Бирок мындай төшемчилерин биз беріп атабыз. Анан бардығын ақчабыз. Ну, закон для всех един. Я не позволю своим знакомым в первую очередь тонироваться. Без разрешения. У вас не имеется разрешения, правильно, на тонировку передних стекол. Кроме того, у вас затонировано переднее стекло, правильно? Лобовое стекло. В отношении вас на данный момент будет составлен протокол о правонарушении. Как? Водитель, к сожалению, без разрешения от уполномоченного органа затонировал передние боковые стекла, и также переднее лобовое стекло. Сейчас в отношении водителя составляется протокол о правонарушении, также тонировка устраняется на месте. А я еще раз напоминаю, то, что тонировать без разрешения от уполномоченного органа категорически запрещено, тем более переднее лобовое стекло. Родной, не надо вот так делать, мы снимали же. Нет. Мы сразу снимали. Нет, не устраняли. Все, вы правы. Хотите еще что-нибудь сказать? Нет, все классно. Все классно? Работайте, братья. Всего хорошего. Все, увидимся. Всего хорошего. Увидимся еще на дорогах. Да. Да. Наберу сам тебя, братан. Как? Наберу тебя сам. Меня? Хорошо. Всего хорошего. Соблюдайте правила дорожного движения. Уважаемый, пристегнитесь. А? Пристегнитесь, говорю. Батарея ас. Братан, давай не будем, пожалуйста. Пристегнитесь. Мне ехать надо. Пристегнитесь, говорю. Мы с вами знакомы, уважаемые, правильно? Ну, закон для всех един. Очень хорошо. Правильно? Подтверди это. Знакомы? А? Хорошо? Хорошо знакомы? Хорошо знакомы. Ну, закон для всех един. И я не позволю своим знакомым в первую очередь тонироваться. Без разрешения. Но я всегда говорю, чтобы за свое деяние водитель отвечал сам, но тем не менее звонки не прекращаются. Я же говорил, никому не звонить. Пристегнитесь, пожалуйста. Все, Петерсон. Всего хорошего. Бұл деме гриль бе? Курица десең, тоқ деген. Тоқ деген курица деген. Орысша курица болады, қырғызша тоқ болады. Оны тоқ деген, тілін келмесе. Бияқтас. Üçüncü ayakta var. Şöyle. Yaşlı canlı.
Жаттырып мен номерин берип коем, мага чалсын, мен видеосун жөнөтүп коем. Жерде бурландып турганда, тиги морской келип аркасынан сүздү.